Cuma günü geçindi Ruslan Kazakbayev kızmattan alındı. Ошол günü gündüz al Россия жана Борбор Азиялык Cumhuriyetlerin Тышкы иштер министрлеринин онлайн жолугушуусуна катышкан. Кыргызстандын негизги маалымат каражаттары ал конференция тууралуу кабар бербегенине караганда, бул отставка көптөн бери эле даярдалып келген. Жаңы Тышкы иштер министри дароо табылганы дагы ошону көрсөтөт. Kazakbayev ministrlikке 20 жылдагы октябрь окуяларынан кийин келген жана ал кезде бул кадам анын шефине карата аракеттерди жумшартуу ыкмасы катары кабыл алынган. Ал шеф өз аракеттерин андан бери токтотпогону жана Москвада бир нече генерал дагы кызматтан алынганы акыркы күндөрдө бул отставкага себеп болушу мүмкүн. Анткени Kazakbayev дипломатияга чейин КГБда иштеген. Айрым аналитиктер анын отставкасына 15 апрелде Бишкекке АКШ мамлекеттик катчысынын ордун басары Узразея келип кеткени менен байланыштырат. Анткени ал 15 жылы жокко чыгарылган негизги келишимди, Америка менен негизги келишимди кайра түзүү тууралуу макулдашып кеткен. Андай да болушу мүмкүн, бирок дипломатияда демейди, мындай чечимдер ылдам кабыл алынбайт.